2-июлда Бишкек шаарында Урмат Ордо мейманканасында республика боюнча бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрүнө арналган видео аттуу тренинг өттү. Тренингке катышкан 20 чакты катышуучу бир күндүн ичинде видео тасмалардын адам укугун чагылдыруудагы орду, техникалык багыты, даяр материалдарды таркатуу, сценарий түзүү жана мыйзам жолдорун карашты. Катышуучулар мындай окуунун учурдагы орду зор экенин белгилешип, тасма тартуудагы адам укугун коргоо жана мыйзамдуу жолдоруна көңүл бурушту. Ошондой эле мындан аркы кызматташуу жана тасмаларды биргеликте тартуу багыты да каралды. Бул иш-чара Бир дүйнө Кыргызстан 2011 эл аралык кинофестивалынын программасынын алкагында Жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун колдоосунда өткөрүлдү.